Премьер ТВда рөлдагы жылдыз берүүбүздүн кезектеги чыгарылышы интернет булактарында көп кырдуу талант Ырыс Жомартованын менин бир унаам 3 бөлмөлүү батирге тете деген кабары аябаганда катуу бир талкууга алынды. Бүгүн дал ошол унаа менен алдыда тааныштырабыз. Үлгүсү Toyota Land Cruiser V8 чыккан жылы 2011-жыл. Түсү күмүш түстө, кыймылдаткычынын көлөмү 4700, баасы 3 бөлмөлүү батирдин баасы. Бул унаа Ырыс айымдын 7-чи тулпары. 2000-жылдан бери машина айдайм. Ошондон берки эсептеп келгенде 7-чиси. Буга чейинки маркалары эң биринчи Mazda айдаганмын, анан кийин Golf 3, Mercedes'тин 1-2 түрүн айдадым, анан Лисичка айдадым, X5 айдадым, анан бул 2020-жылдан баштап ушул унаамды алмаштырдым. Чет өлкөгө барып эс алып келдим, Стамбулга барып келдик, Анталияга барып келдик. Кызым экөөбүз. Мындай жыл абдан жакшы өзүнүн жаңылыктары менен башталды. Жаңы тасма чыгардык. Эми эртең 4-күндөн баштап кайра дагы Алания Бишкек аттуу тасмабыздын калганын тартабыз. Анан элге ошо колуңан келбейт, эчтеке картайдың, алжыдың, ожоктонбой эле үйдө отурбайсыңбы деген сөздөр бар. Мен аларга айтарым, айымдар 30 жаштан кийин эле белдемди чагынып эле, курсактарды салаңдатып эле эчтеке кылбай үйдө отуруп калышат да. Бирок менин айтарым 50 жаштагы, 40 жаштагы эч качан кеч эмес адам деген өзүнүн сүйгөн кесиби менен алектенип, эрте туруп эл менен аралашып иштеш керек. Ырыс Жомартова режиссерлуктан башка кошумча киреше булактарына токтолуп, унааны жолдошу эмес өз эмгеги менен алганын айтат. Ошо киного эле карап жатып албайм да, кино эле эмес, кинодон тышкары көптөгөн иштерим бар. Дордойдо контейнерлерим бар, тигүү цехим бар, сулуулук салонум бар дегендей, бардык жагынан чогулуп келип алынган машина да, өзүмдүн эмгегим менен. Мен себеби эрте турам, кеч жатам, эртеден кечке чейин татырактап иштейм, жолугушууларга барам. Жолдошумдун подароктары бар, бирок алар шуба, алтын, бриллиант деген сыяктуу. Мен жолдошум негизи Instagram баракчасы да жок. Өзү дагы Instagram баракчасына чыгарайын десем удали дейт. Жок кылам. Мындай элге ал минтип айтат, тынчтык сүйүү мындай тынчтыкты каалайт депчи. Ансарындай мындай тынч эле жашайлычы, сен эле биздин үйдөн бир эле сен артист бол, сен эле элге белгилүү бол, сен эле кыйын бол, биз өзүбүздүн бизнесибизди кылып эле балам, кызым үчөөбүз тынч жашайлы, сага ак жол деп тентит деген справкага кол коюп туруп, мени жолго жиберишкен. Мен азыр тентимишмин. Кечинде чогулуп эле чай ичкенибиз болбосо, кээде мен съемкага кеткенде айлап жылдап деле бири-бирибизди көрбөй калабыз. Андан соң унаанын баасына токтолду. Суммасын айтпай эле коеюн, себеби деген баягы интригада баары бир эле болбой элечи. Но бул машинанын акчасына чынында эле 3 комнат, ремонту жок, 3 комнат квартира келет. Мен машинамдын ключун бирөөлөргө бергенди жаман көрөм. Өзүм айдайм, себеби биздин үй бүлөбүздө кызымдыкы, уулумдуку, жолдошумдуку ар биринин өзлөрүнүн унаалары бар. Ар кимдин өзүнүн иштеген иштери бар. Ошондуктан өзүм таза жууп, мындай таза кармап, мындай май сайын убагында которуп, мындай сыйлап, кээде отуруп алып сүйлөшүп, кээде мындай көкүрөктө муң толгон кез да болот. Эми биз артисттербиз да, ошондуктан шаардын четине чыгып алып, ушул рульду кармап алып, ушул жерден айтып, өзүм мындай бугумду чыгарып алган күндөр болот да. Ошондуктан машина мен үчүн унаа жакын дос, сырдаш. Бул ушул рульдан башка, ушул машинадан башка мен сырымды, ыйымды, чырымды эч ким билбейт. Ал өзүн обу жок айымдардын катарына кошоорун айтты. Мен абдан обу жокмун, себеби деген азыр эле машина жуудуруп атканда эми ушу булактын суусунан чай барбы деп сурасам, ар жакта балдар күлдү да. Бирок негизи эле мен ушу 30 жылдан бери жалаң булактын суусун ичем, себеби деген эгерде булактын суусун ичпесе, адамдын өтүндө таш пайда болот экен да, хлордон. Жалаң булактын суусун ичип жашайм, сөзсүз массаж, бардык услугаларды алам, өзүмдү карайм, өзүмдү абдан карайм, мен өзүмдү абдан жакшы көрөм, сыйлайм. Эгерде адам өзүн сыйлабаса, өзгөлөр аны сыйлабайт. Ошондуктан адам биринчи очередь өзгөчө аял заты өзүн сыйлашы керек. Ал өз маегинде рулда жүргөндө жолдон тийишкен мырзалар да болоорун кошумчалады. Азыр эле тийишти деп.
эми болот дейишкендер. Бирок эми көп негизи эле баягы мен жолдошумду эл алдына алып чыкпагандыктан көп ойлойт экен. Күйөөсү жок, арак ичип чеккен, ушундай өзүн өзү билип өтүгүн төргө илген аял болуш керек депчи. Бирок тескерисинче андай эмес. Тескерисинче мен бардыгын үйгө ташыган, кумурскадай болуп оокат кылган айыммын да. Бул машина негизи ключу жок эле жүрөт. Мына бул кнопканы басабыз. Мына кетти. Мага ушунусу жакшы экен. Ключ көтөрүп барып болбой. Ал эми монтип өчүрөрдө болсо, мындай кылып туруп эле. Муну басып койсо эле өчөт. Ушундай машина көрдүңөр беле? Буга чейин Супер ТВда Кодул Гүлжайна Атаканованын унасы тууралуу видео материал жарык көргөн. Анда Кодул өзүнүн тулпарын эркектер кыялданып жетпей жүргөн машина деп баалаганы талкуу жараткан эле. Ырыс Жомартова бул боюнча эмне дейт? Чынын айтканда, Гүлжайна Атаканова айдаган унааны мен 7 жыл мурун айдап койгом. Азыр Гүлжайнаныкындай машинаны, унааны бардыгы эле айдап жүрүшөт. Мен ойлойм, эң акыркы модель болгондуктан менин машинама, менин унаама жетпей жүргөн эркектер көп болсо керек деп. Себеби деген, бул унаа мындай ар бир инсандын, ар бир мен эркекмин дегендин мындай орусча айтканда мечтасы болуш керек да. Ушинтип ойлойм. Көпчүлүк ырыс айымды режиссер, актриса катары таанышат. Каарманыбыз жеке ишкерликтен тышкары бир нече дипломдун ээси экенин, учурда Кыргыз улуттук консерваториясынын эстрада бөлүмүндө билим алып жатканын айтты. Биринчи мен Алматы шаарында окудум, технологиялык окуу жайда. Биринчи кесибим инженер-технолог мебельного производства деп коет. Мен мебельщикмин. Мебель кандай жасалат, шпон деген эмне, жана ушундай эле лактын түрлөрүн, деги эле бардык нерсесин жатка билем, фурнитураларынан бери. Ал эми экинчи кесибим болсо, Кыргыз улуттук университетинен юридикалык факультетин бүткөм, юристмин. Аны сырттан окудум. Андан кийин Славян университетин бүттүм. Как азыркы эң жакшы көргөн кесибимдин бири психолог. Элдердин характерин билип, ким холерик, ким сангвиник, флегматик, меланхолик, кимге кандай мамиле кылыш керек, мындай карап туруп эле билип коем да. Бул үчүнчү кесибим. Ал эми төртүнчү кесибим Кыргыз искусство институту. Азыр университет болуп калды. Биз окуп жүргөндө институт болчу. Искусство университетин бүттүм. Азыр 6-чы курстамын, бирок көп жылдан бери 6-чы курстамын да. Себеби деген убакыт жок. Ошо бир 6 айлык окуум калды эле, ошону бүткөнгө такыр убактым жок болуп атат да. Так ошол жакта да окуйм. Ошол баш аягы 7 дипломдун ээсимин. Жаным тынбайт. Музыкалык багыт. Эстрада. Консерваторияда именно эстрада жагында 6-чы курстамын. Анда албетте биз ырыс айымды ордотушубуз керек. Өзүңдү көп ичинен издеп жүрөм, өзүңө көңүлүмдү түздөп жүрөм, сыртыңдан апкарыбай сен деп сүйлөп, өңүмдөң ай жолукканда сиздеп жүрөм деп койбоймбу? Берүүбүздү мына ушундай Ырыс Жомартованын жагымдуу үнү менен жыйынтыктайбыз. Сизге болсо ийгилик, чыгармачылык эргүү каалайбыз, бар болуңуз. Ал эми сиздерден болсо жалаң гана жакшы комментарийлерди күтөбүз. Биздин каналга катталууну унутпаңыздар, жакты белгисин басыңыздар. Анан албетте коңгуроону дагы басууну унутпаңыздар, анткени биздин ар бир жаңы чыгарылыш менен кабардар болосуздар. Сиздер менен мен Айжан Нурманбетова болдум. Баарыңыздарды жакшы көрөбүз.